Бүгін біз көп айтылып жатқан Түштүк магистраль району тууралуу сүйлөшөбүз. Бул жер чындап эле жашоого ылайыктуубу же болгону жарнаманын натыйжасыбы? Бүгүн бааларды карайбыз, коопсуздукту, инфраструктураны жана билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка маанилүү факторлорду текшеребиз. Түштүк магистраль Бишкектин чыгыштын батышка өткөн маанилүү көчөлөрүнүн бири. Бул район тоолорго жакын жайгашкан. Шамал көп уруп, аба салыштырмалуу таза. Бирок маселе көп. Унаа токтотуучу жай жок. Жашыл аянттар тартыш, абанын сапаты начарлап баратат. Бул жакта жашаган тургундар менен сүйлөшүп көрөлү. Алар эмне дейт? Парковка көйгөй, жылуутуу жакшы эмес. Жолдор тар, балдар бакчасы менен мектеп жетишсиз. Көзгө көрүнгөн жаңы үйлөр бар, бирок жашоо шарты талапка жооп береби? Баалар боюнча сүйлөшөлү. 2017 жылы бул жакта 1 чарчы метр $500 тегерегиндей болчу. Азыркы күндө ал жерде $1400 $2000 чейин болуп жатат. Көпчүлүк үчүн бул өтө кымбат. Кээ бирөөлөр бул акчага чет өлкөдөн үй алса болот деп жатышат. Коопсуз жагынан абалы начар. Райондо милиция бөлүмү жок. Өрт өчүрүүчү кызматта алыс жайгашкан. Эгерде бир жерден өрт чыкса, жетүү кыйын болот. Көчөлөр тар, чоң унаалар өтө албайт. Райондун аймагы сейсмикалык зонага жакын жайгашкан. Поликлиникалар жок. Болгону бир нече клиника бар, бирок алардын баары эле бардык кызматты көрсөтө албайт. Лифттер болсо өтө тар, оорулуу адамды жатып калса ташууга мүмкүн эмес болгон ушундай маселелер бар айрым турак жайларда. Мектеп жана бала бакча жагынан мамлекеттик мекемелер азыркы күндө аз. Жеке менчик мектептердин айлык төлөмү 18 000 20 000 сомдон өйдө башталат. Бул ар бир үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгүнө туура келбейт. Университеттерден болгону аутса гана бар. Айрым курулуш компаниялар өздөрү мектеп же бакча куруп берүүгө милдеттенишет. Бирок бул баарына тиешелүү эмес. Мамлекеттин көзөмөлү болбосо, алар сапатсыз гана үйлөрдү салып кете бериши мүмкүн. Эгер ал жакта инфраструктура жок бойдон калса, бул район келечекте геттого айланышы мүмкүн. Пробка, балдарды башка райондогу мектепке ташуу, бейтапканаларга жетпей кыйналып жашоо реалдуу сценарий болуп жатат. Эми райондун өмүр балансы деңгөлөгү боюнча абалын байлайлы. Коопсуздук 0, саламаттык 1, билим берүү 1, маданият 0, банктар 1, жумуштар 3, эс алуу 2, жеткиликтүүлүк 0. Бул сандык эмес, реалдуу жашоо дөңгөлөгү. Үй сатып алаардан мурда кооз көрүнүшкө эмес, жашоо шартына көңүл буруңуз. Жол коопсуздук, билим, саламаттык сактоо бул эң башкысы. Эгер сизге бул формат жакса, ОСК Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар, чыгарылыштын комментарийине жазыңыздар. Кайсыл райондордо сиздерге айтып берели. Кийинки чыгарылышка чейин сиздер менен Калмурзаева Роза. Кош калыңыздар.